Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысы менен баштаймын. Урматтуу бир туугандар, кадырлуу мусулман бир туугандар, Алла Таала баарыңыздардын туткан орозоңуздарды кабыл кылсын жана орозонун аягына чейин орозо жеңил болушту жана кабыл болушту Кудайдан тилек кылып сурап кетебиз. Албетте Рамазан бул Алла Тааланын бизге берген чоң белектердин бири. Ошо Рамазан ичинде, тактап айтканда орозонун ичинде Алла Таала көп сырларды каткан жана көп ырыскыларды, көп жакшылыктарды берген. Жакшылыктар ичинде албетте эң негизгиси ошол биринчиден Алла Таала бизге буйрган орозо фарздыгын билип, ошону аңдап, түшүнүп, ошону Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кармап, ахиретте анын белектерине жетүү максатында, жетүү ниетинде Алладан үмүт кылып кармайбыз. Жана орозодо баарыбызга көпчүлүккө белгилүү болгондой, орозодо көптөгөн сооптор бар. Ибадатта болсун, кайрымдуулукта болсун, кыймыл аракетте болсун, сабырдуулукта болсун, барлык нерседе мындай айтканда сооптору башка айларга салыштырмалуу өтө жогору жана артыгыраак болуп эсептелет. Жана ошондой эле орозонун эң ыйыктыгы бул ушул орозо айынын ичинде, тактап айтканда орозонун акыркы 10 күндүн ичиндеги кадыр түнүндө Курандын түшүшү менен жана мындай айтканда ыйыктыгы болуп эсептелет орозонун айы. Эми ушундай ай биз каалайбызбы ушундай ай күтсөк дагы, күтпөсөк дагы адам баласына келе турган күн бул, тирүү инсан үчүн. Эгерде хадистерди маанисине турган болсок, эгерде орозонун адам баласы орозонун кадырын, орозонун улуулугун билгенде, анда адам баласы bir жылда 30 күн эмес, тескеринче 12 ай бою орозо кармашты каалайт эле дейт да. Демек бул хадистен биз орозонун өтө улуу экенине жана мында деген көптөгөн жакшылыктар бар экенине түшүнсөк болот. Ал эми орозо адам баласы үчүн өтө Кудай Таала тарабынан берилген бул чоң бир белек, чоң бир немат деп түшүнөлү. Албетте, доорунда, сүйүктүү пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар дегенибиз ошо сүйүктүү пайгамбарыбыздын доорундагы пайгамбарыбызды жүзмө-жүз көргөн адамдарды сахабалар, мына айткан замандаштары. Ошо замандаштары сахабалар ошо орозонун ушунчалык улуулугун, анын кереметин, анын соопчулугун, адамга бул дүйнөсүнө, ахиретине пайда болорун жакшы билген, жакшы түшүнүп, пайгамбардан туура түз түшүнүк алган сахабалар ошо орозо келаткан мезгилде, орозо эртең бүрүс күнү келет эмес, орозо 5-6 ай калган мезгилде Аллага Таалага жаратканга жалбарып, жараткан Алла, бизди ушул ыйык орозого, ыйык Рамазан айына аман эсен, сак саламат жеткиз деп дуа кылышкан. Демек, ошондой эле орозо 30 күндөн кийин орозо ибадат кылышып, баягы өзүнүн кудурети жетишинче баардык нерседен шарияттагы орозо ичиндеги арам деген нерседен тыйылып, амалдар аткаргандан кийин 30 күн орозо карап бүткөндөн кийин кайра 5 ай орозо бүткөндөн орозого чейин жеткир деп дуа кылса, 30 күн орозо кармап туруп, кайра 30 күн орозодон кийин жараткан Алла, ушу 1 айлык Рамазан айында 1 айлык орозобузду кабыл кыл, кемчилиги болсо кечир деп кайра дуа кылышкан. Тилекке каршы бүгүн сахабалар сыяктуу адамдар дуа кылышы өтө сейрек кездешет болуш керек. Бирок биз ар дайым ошол бүгүнкү пайгамбарларыбызды сүйүктүү пайгамбарыбызды көрбөсөк дагы, анын замандаштарын көрбөсөк дагы, аны көргөн замандаштарын көрбөсөк дагы, биз ошол сүйүктүү пайгамбарыбыздын кылган амалдарын жана сахабалардын, замандаштарынын кылган амалдарын
бүгүн колдон келишинче аткарууга аракет кылабыз жана ошондой ниеттерди бүгүн дагы өч үзбөстөн кылып келебиз. Албетте орозонун фазилеттери жана орозого кандай даярдыктар керек деп суроо бере турган болсок, мына жогоруда айтылгандай, ошол сахабалардын кыймыл аракетинен, алардын дубасынан ошо орозого кандай даярдыктарды көрүүнү көрсөк болот. Албетте орозо ар бир адам баласы үчүн акыл эси жайында болсо, жана балагатка жеткен болсо, жана хур кул болбосо, ошол адамга орозо кармаш айтканда фарз болуп эсептелет. Даярданууда албетте Кудай Тааладан чоң үмүт менен, ишеним менен орозо кармаш керек. Себеби дегенде бул ишеним жана үмүт бул эң чоң нерсе. Эгерде ишеним жок боло турган болсо, же күнөөлөрүм кечиришине бир күмөн бар деп эсептеп ошондой амал кыла турган болсок, анда балким алар кабыл болушу же Кудай Таала бизге убада кылган белектерге жетпей калышына толук мүмкүн болот. Ошондуктан биз мындай айтканда ар бир орозо кармоочу адам бир гана Кудайдын жакшылыгын, Кудайдын бизге орозону эмне себептен берди жана бизге эмне берем деп убада кылды. Мына ошол нерсени биз Кудай Тааладан үмүт кылышыбыз керек. Жана ошондон көп тилек кылышыбыз керек. Орозо бир гана даярдыкта, бир гана ичип жешке же болбосо ачка болууга даярдык эмес. Орозо тескеринче орозонун ичиндеги баардык кыйынчылыктарга туруштук берүүгө алдын ала даярдык болуш керек. Ошондуктан баягы адам баласы дагы орозо кармаар алдында ниетти оңдош керек. Элибизде жакшы сөз бар: ниетиңди оңдо, пейилиңди оңдо дегендей, пейилди оңдош керек. Хадисте дагы иннамал аъмалу бинният, баардык кылган иштериңер ниетке гана байланыштуу деген. Ошон үчүн бул жерде эң негизги ниет болуп эсептелет. Анан эгерде ниет арыктоо максатында болсо, же бир ооруга пайда берет экен, орозо ушундай жакшы ооруларга жардам берет экен деген бир башка бир ойдо отурган болсо, анда ал даярдык эмес эле бул дүйнөнүн же болбосо бир дененин бир мындай айтканда оңолусуна, жайгышына бир ниет болгон болуп калат. Ошондуктан даярданууда алдын ала дуба кылып, ниет кылып, ооз жеп аткан мезгилде сүйүктүү пайгамбардын дубасында тамак жеп бүткөндөн кийин ниет кылдым. Таң сүргөндөн күн батканга чейин ичиштен, жештен өзүмдүн нафсымды тыюуга ниет кылуу, мына ошол сүйүктүү пайгамбарыбыздын ниет осуяттарынан бири. Ошондуктан орозого эң негизгиси ниет болуп эсептелет. Андан кийин ошо ниеттерин кабыл болуш үчүн бул ниет 30 күн менен эле чектелип калбаш керек. Ошол жана башта айткандай, ошол Кудай Тааланын жакшылыгы, үмүт, тилек, дубалар кабыл болуш үчүн ошол жердеги ниети менен биргеликте кийинки айга, кийинки жылга чейинки орозого ошол көргөн даярдыгынын мөмөсүн көргөнгө, мындай айтканда алган сабактарына, суу саганга, бир ачуусу келген мезгилде ачуусун басканга, бир кыйынчылык келсе ошо кыйынчылык көтөргөнгө жана башка тыюу салган нерселерди ошол сабак катарында үлгү алып кийинки ороз чейин улантуусу бул дагы ошол орозонун алдын ала орозго даярдык болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул орозо эң негизги бул жерде ниет өзгөчө айтканда орунду ээлейт. Эгерде ниетсиз орозо кармай турган болсо, анын сообу дагы ошого жараша сооп берилип калат. Ошондуктан орозону Кудай Таала каалагандай, Кудай Таала өзү бизге талап кылгандай орозону кармаганга Алла Таала баарыбызга насип кылсын.
Албетте орозо мезгилинде ошол кимде ким орозо кармайм деп ниет кылып кандайдыр бир себеп менен, оору себебинен болобу, же болбосо бир башка бир орчундуу бир себептер менен орозо кармай болсо, албетте анын да жеңилдиктери бар. Албетте динибиз бул жеңил дин, динибиз кооз дин, адамдарды эч убакта оорчулукка жана кыйынчылыкка үндөбөйт, тескерисинче жакшылыкка, сулуулукка үндөйт. Ошондуктан эгерде кимде кимдин кандайдыр бир себеп менен оорунун айынан ооруп, чындап ооруп, аны дагы ар бир инсандын өзүнүн оорусун жана ошол себептерин билген адамдардан тактап алышы жакшыраак болот. Эгерде анан тактабай туруп эле эгерде орозо кармоону четке кага турган болсо, ага дагы албетте суроо сооп деген болот. Ал эми кимде ким такыр эле орозо менен орозо учурунда орозо кармай албай, же болбосо орозо мезгилинде орозодон кийин дагы орозо кармаганга мүмкүнчүлүк болсо, анын дагы жеңилдиктери бар. Мына ошондуктан урматтуу бүр туугандар, бир нерсеге орозо кармайм деп барыңыздар ниет кылыңыздар, себеби бул ниет өтө жогору турат. Себеби дегенде бул орозо биздин эле сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтү, бизге гана айтканда фарз болуп, мурункуларга фарз болгон, бизге эле фарз болуп, аларга да фарз болбой калган эмес, тескерисинче ошо адам атадан баштап бүгүнкү чейин айтканда фарз болуп келген. Бул жерде айтайын деген нерсе, албетте биз ошол бир нерсеге ниет кылып, бир жакшылыкка, жаманчылыкка эмес, бир сооп иштерге, орозо кармайм деп ниет кылып, кокустан, оорунун айынан бир чоң бир нерсенин себебинин айынан орозо кармай калдык. Бирок Алла Таала орозо кармасак дагы орозо карма деген сооп кете берет. Себеби бул мындай сооп ниети негизинде сооп жазылыш бир гана сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтүнө, тактап айтканда бизге жана бизден кийинки улана турган адам баласына ушундай Алла Тааланын чоң мүмкүнчүлүк, чоң бир белек тартууланган. Мындай белек, мындай мүмкүнчүлүк сүйүктүү пайгамбарыбыздан мурунку пайгамбарга бизге белгилүү болгондой, сүйүктүү пайгамбарга чейин 124 000 пайгамбар өткөн. Ошо 124 000 пайгамбарларга мындай мүмкүнчүлүк берилген эмес экен. Ошондо урматтуу бүр туугандар, орозонун айтканда фазилеттеринин, орозонун чоң айтканда бизге берген касиети, бизге берген белеги деп түшүнсөк болот экен ушул нерсени. Ошондуктан Алла Таала баарыбыз ниетибизди түз кылсын. Алла Таала ошо ниетибизге жараша, албетте ниетибизге жараша ахиретте өзүнүн мусулмандарга, өзүнүн кулдарына убада кылган чоң биз күтпөгөн, биздин акылыбыз жетпеген, биздин кулагыбыз укпаган, биздин көзүбүз көрбөгөн белектерге жетишке Кудай Таала ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.